bir kança memleketler bizi tanılat, bizim sertifikattan alat, bizi çakırışat çıkanlarına, özümüzde жергиликтүү рынок менен иштейбиz. Ошентип бизнес аламына аралаштык, айлыкчылыктан чыктык, biraz эркиндикке ээ болуп, Кудайга шүгүр, түшкөн акчадан пайдаланып, күнүмдүк түйшүктөн өзүмдү сатып алганга үйрөндүм. Негизги маселе ошо. Өзүмдүн убактымды өзүм ашырып алганга үйрөндүм жана ошол убакта ден соолукка, өнүгүүгө, ой өстүрүүгө, иштетүүгө мүмкүнчүлүк берет экен. Бизнес. То есть ошон үчүн биз айта баштадык, эгер өнүгөбүз десек, биринчи кезекте өзүбүз эркиндикке чыгышыбыз керек. Кедейликтен эркиндикке чыгышыбыз керек. Кедейлик кой бербейт экен, муну басып жатып алат, күндүр ушу акчаны ойлоп жинди болосуң. Акча жиндиси болосуң. И акчаң деле жок, андан байып деле кетпейсиң, ушу акча ойлоп жүрүп жинди болосуң. Андан эркиндикке чыгыш үчүн акчанын туруктуу агымын куруш керек экен. Бул анча деле кыйын иш эмес экен, болгону айтып атпайм. Адам өзүн ошого көндүрүп, ынандырышы керек экен, анан Аллах Таала айтат, менде мени кааласа ошону берем дейт. Ошо аракет кылыш керек. Аракетти ушул жака багытташ керек экен. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин менин жана шагирттерим бар, алардын ичинде да ар түрдүү күчтүү балдар бар. Агай бир иш чогуу кылайлы дегенден Ийгилик академиясы дегенди ачтык. Анан Ийгилик академиясына 1,5 жылга жакын иштеп баштадык. Ошо өзүбүздүн адамдарда, элибизде ийгиликке керек болгон сапаттарды үйрөтөлү дедик. Адамдык сапаттарды. Бул бири жеке өнүгүү боюнча ушу бир багыт алдык. Сен ийгиликке муну ишти кылсаң жетесиң деп жалган айтат да. Ал ишти кылган адам жете бербейт. Ийгилик талап кылган сапаттар болуш керек адамда. Ошону кантип пайда кылабыз? Ушул тренингтерди өтүп баштадык. Анан жана эркиндикке чыгыш үчүн бир ишкердикке өтүш керек. Миллион табасыңбы, 10 000 сом табасыңбы, башка маселе. Акчанын өлчөмү башка, бирок мына жерде керектөөчүдөн, халявщиктен берүүчүгө өтүш, ушул түйшүгүн жеңгенди үйрөнөлү дедик, үйрөтүп баштадык. Иши кылып, бул ушу акыркы долбоорлорубуздун бири ушул. Эми азыр Кудай буйрса, келечекте мен ушу айыл чарбасына да кээ бир оюм бурулуп турат да, айыл чарбасын бизде тоо, кен, айыл чарба жана суу приоритетте. Эми туризм деп атышат, мен туризмди билбедим. Мен туризм тарабында эмесмин. Туризм болсо балким ички туризм өнүксө жакшыдыр, өтө жакшы. Ошон үчүн азыр биринчи кезекте айыл чарбасына. Могу кризис деп атпайбызбы? Ушу кризистен кийин дегеле алам заты артка бурулбайт. Азыр мына ошо санарип технологиясы жаңы жашоо тартибин таңуулап салды. Адамдар ошол жака бурула баштады. Биз мына ушул агымда каерде болот Кыргызстан? Менин көрүшүм, биз экологиялык таза жана баалуулугу, азыктык баалуулугу жогору болгон азыктарды өндүрүү менен алдыга чыга алабыз. Минимум жан сактап калабыз, максимум ошол менен алдыга бренд катары чыга алабыз. Аба ырайыбыз, климатыбыз, сууларыбыз ушуга сонун өбөлгө түзөт. Жана мен азыр ошонун үстүндө ойлоно баштадым. Жөнөкөй эле биздин дыйкан чарбаларыбызга, фермерлерибизге, айылдык адамдарга кантип жаңы шартта, санарип шартында кантип жашап кетсек болот. Кантип азыктык баалуулугу жогору жана экологиялык таза оокаттарды кантип өндүрүп ага жеткиребиз, кантип анын евросын, долларын алабыз. Ушуну ойлонойм деп аткан учурда. Мына ушундай кыскача бизнес ой жүгүртүбүз.